2 мартта биздин өтө турган жыйынды Ырысбай Абдыкадыров атында филармониядан уруксат алып, филармониянын жетекчилиги менен келишим түзүп, керек болсо ошол алдын ала төлөмдөрүн берип уруксат алганбыз. Жыйынга 1 күн калганда филармониянын жетекчили биздин ошол жерде өкүлдөрүбүзгө чалып, бизге мэрия тарабынан чалуу болду. Биз өткөрүп бергенге уруксат бере албайт экенбиз, баш тартабыз деп алар баш тартышты. Мен 1 мартта Ош шаарына бардым. Барган күндөн эле биздин артыбыздан аңдуулар, аябай мындай милиция, укук коргоо органдары тарабынан бир тынчсыздануулар пайда болду. Биз жөнүндө ар кандай сөздөр тараганы белгилүү болду. Барган күнү эле мен Каракулжадагы туугандарыма ошол райондук ички иштер бөлүмүнөн издеп барышып, биз Дайырбек Орунбековду издеп атабыз, анын адрестигин тактап атабыз деп аларды чочутуп, аларга басым көрсөтүп, ушундай бир аракеттерге барышты. Мен ошолордон кийин Ош шаардык милиция, Ош милициясынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзакович менен жолуктум. Болгон биздин жолугушуудан максатыбызды айтып бердик. Ал киши да уккандан кийин ою өзгөргөндөй, жакшы маанайда калгандай түрү менен калган. Бирок ошол бизге бир канча нерселерди эскертти. Азыр Ошто абал оор. Бизге маалымат келип түшүп атат. Уюшулган кылмыш тобу жолугуп атыптыр. Жана диний багыттагы экстремисттик күчтөр Ош шаарына келиптир деген маалымат болуп атат. Ошол эле убакта силердин жыйынга дагы эртең антимитинг өткөрө турган, атайын бир бакалашкалар менен кубалап чыга турган күчтөр бар экени бизге маалымат түшүп атат. Абайлагыла, эгер жакшы оюңар болуп өткөрсөңөр, биз милиция силердин коопсуздугуңарды, ошо өткөн жыйындын коопсуздугун көзөмөлдөп берет деп биз сүйлөшүп чыкканбыз. Кечинде менден кийин ошо Жаштар өкмөтүнүн өтө турган жыйынын талкуулап, Ош шаардык кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов, жаш активист Сонунбек Жунусбаевтар менен биргеликте 5-6 киши ошо тамактанып отурганбыз. Ошол жерге УВДнын Ош милициясынын 50-гө жакын атайын ыкчам жана кылмышкерлерге каршы күрөшүү бөлүмүнүн 50-гө жакын кызматкерлери келип бизге кармап кетүү буйругу менен келишти. Биз аларга суроо койдук. Эмне себептен, кандай негиздер менен бизди кармап кеткениге келдиңерсек, алар эч кандай себептерин айтып алган жок. Бизге буйрук түштү, биз кармап кетишибиз керек, биз менен жүргүлө деди. Дагы бирөөсү айтты, азыр ушул жерде уюшкан кылмыштуулук тобунун мүчөлөрү сүйлөшүп атыптыр десе, дагы бириси жанагындай экстремисттик бир күчтөрдүн мүчөлөрү ушул жерде топтолуп атышыптыр деген маалымат түштү. Биз менен барып сурак бергиле деди. Кандайдыр далилдин негизинде келиштиби же жоң гана келиштиби? Жоң, эч кандай далил айта алышкан жок. Болгону биз менен баргыла дедик. Анан биз баш тарттык. Биз силер менен бара албайбыз, сурооңор болсо ушул жерден жооп беребиз десек, алар айтышты, биз 50 сотрудник келип силерди кармап кете албасак, анда биз кызматыбыздан айдалып кетпейбиз, айдалып кеткибиз келбейт. Биз менен жүргүлө деп суранышты. Анда биз да талап койдук, мына 50 сотрудниктин баарын кетиргиле, биз жөн эле барабыз деп. Биз баргандан кийин ошол 10-бөлүмдүн жетекчилиги менен сүйлөштүк. Ал дагы айтты, ушундай туура эмес маалыматтар түштү эле, анан биз кармап келүүгө буйрук бергенбиз деп, жарым сааттан кийин бизди коюп жиберди. Эртеси биздин жыйын жекшемби күнгө туш келгендиктен, ошо Ош шаарынын жаңы мэри Айтмамат Кадырбаев өзү чакырып, филармонияны уруксат бербей койгонду мен айттым эле. Эми жакшы оюңар бар экен, жаштарды бириктирели, ынтымакка топтойлу деп атыпсыңар. Мен аны колдойм. Мен башка бир мекемени бөлүп берем, башка бир өткөрө турчу жайда деп бизге Бауыр атындагы кинотеатрды берди. Биз макул болуп, конокторубузду, чогула турган жаштарды Бауыр кинотеатрына чакырдык. Өткөрүүгө 1 саат убакыт калганда Бауыр ошол Ош мэриясынын аппарат жетекчиси чалып, бул жерди да бере албайбыз, башка бир драм театр бар, ошого өткөргүлө деп шаардын четиндеги бир жайды айтты.
Биз ал жерге 1 саат болуп калгандыктан ал жерге элдин баары чогултуп алышкан. Мен ошол эл менен учурашып барганда ошол жерде аксакалдар, ошол жерде жаш активисттер айтты, биз ал жака барбайбыз. Максатыңарды ушул жерден айткыла, ушу ачык асман алдында эле өткөрүп кете бергиле. Бул бийликтин бир себептер менен коркуп аткандыгын биз байкап атабыз. Ушул жерден айтсаңар оюңарды угабыз деди. Бир 700дөн ашык адам чогулду. Алгач мен ошо келгенде максатыбызды айтып түшүндүрүп, ошол чогулган элге берген суроолоруна жооп берип, бир 15 мүнөттөй сүйлөгөндөн кийин Талант Капаров деген КСДП фракциясынан шаардык кеңештин депутаты келип, такыр эле башка темада биз башка нерсени айтсак ал президент жакшы иштеп атат. Ага бир убакыт мөөнөт берели. Элдер бул жыйынды токтоткула деген сөздөрдү айтты, үгүт иштерин. Негедир анын ошол үгүт иштери ошол жердеги чогулган элге жакпай калдыбы? Аябай жаман сөздөр менен аны сынгалып, ошол жердеги катышуучулар жакасынан жетелеп, биз сени укпайбыз, биз жаштарды угабыз, сен сөздү бөлбө. Эгер сүйлөгүң келсе, сөз берели, ошондо сүйлөсөк болбой кыйкыра берди эле, аны кууп жиберишти. Тилекке каршы ошол СДПКнын депутатына каршы кыйкырып аткан элди бүгүн бийликке шилтеген жагын шыпырган бийликчил ЛТР телеканалы, мен жалпы телеканалды айтпайт элем, жетекчилиги саясатын жүргүзгөн. Абдан туура эмес маалыматтарды таратып, жаштар өкмөтү кыймылы ошко келсе жергиликтүү тургундар кубалап жибериптир. Элдер сүйлөтпөй каршы кыйкырыптыр деп маалымат таратып, эфирден жаңылыктардан кетириптир. Дагы бир жагдай, ал жерде жаштар өкмөтү кыймыл лидери Максат Кунакунов жыйында катышкан эмес. Кайсы бир видео архивтерден Максат Кунакуновду таап, ошого чаптап, аны дагы кошо жаманатты кылуу максатында такыр туура эмес, чындыкка такыр кошпогон маалыматты бүгүнкү күндө ЛТР берди. Бул бүгүнкү күндө ЛТРдин саясаты эмес, буну ачык эле түшүнүп коюш керек. Бийликтин ушу жаштардын ынтымагынан чочулап коркуп аткан аракети, бул аракети ойлоп атышат, биз жаштардын демин сындырабыз деп. Алар абдан жаңылышат. Бизге каршы аракеттери, элге жаман көрсөтүү, кара пиарлары менен алар өздөрүнө элдин ишенимине көр казып атат деп айтсак болот да. Мен үчүн бүгүнкү күндө ЛТР телеканалындагы чындык өлдү деп айтсам болот. Ал эми 5 мартта өтө турган биздин кезектеги жаштар менен жолугушубуз Жалал Абад шаарында өткөрүүнү пландап жатканбыз. Ушундай ар кандай бут тосуулар, бийлик тарабынан коркутуулар, ошол жергиликтүү биздин өкүлдөрүбүз уюштуруучу жаштарыбызды кайсы бир коркутууга алышып, аларга тоскоол болгон себебинен улам биз башка бир мөөнөткө жылдырууну туура көрдүк. Жаштар өкмөтү кыймылы өзүнүн ишмердүүлүгүн мындан ары улантат, жерлердеги жолугушуусун биз тыкат иликтеп чыгып, башка бир форматта өткөрүү